биринчи кое турган маселем бул жанагы биздин жаш балдарга зордук, зомбулук акыркы күндөрдө өтө күчөп баратат. Кече эле болгон бул гөлдөгү болгон окуяны айткым келип атат да. Ушуга бир каттуу иш-чараны көрбөсөк болбойт. Буга бир каттуу бир мыйзамды чыгарып, буларды азыртадан токтотпосок, бул өтө жаман көрүнүш болуп баратат да. Ушу. Анан экинчи маселем, Сирияга кетип аткан биздин жарандардын саны көбөйүп атат акыркы маалдарда. Ушуларды токтотуунун бир жолун киргизиш керек. Аны кантип киргизе алсак болот? Биз муфтияттын түзүмү менен алымдарды түз эфирде Элтер каналы менен КТР каналына ушуларга түз эфирде суроо жоопко шарт түзүп беришибиз керек. Булар ошону айтыш керек, элдерге жеткизиш керек да. Ушул жакка барган туура эмес деген маселени коюш керек болуп атат. Андан сырткары ушу Сирияга барып, кайра келип, өкүнүп, туура эмес жакка барган адамдарды тез ушулардын көрсөтүп турушубуз керек болуп атат да, элдергечи. Анан интернет булагында ушундай бир дини туура эмес жактарды ушуларга чектөө киргизишибиз керек. Ушуларды ушундай маселелерди интернетти көзөмөлгө алсак деп айтам да. Андан кийин азыр Сирияга жөнөтүп аткан адамдар кармалып атпайбы? Булардын максаты акча кылуу. Буларга аясыз жазоону киргизсек, буларды керек болсо үй мүлкүнө чейин конфискация кылып, өтө бир каттуу жазаны киргизсек, ушу маселе токтойт эле дейм да. Ошондуктан ушу муфтияттын алымдарды ушундай бир комиссиясын түзсө, ушуларга бир өкмөт бир жардам берип, түз эфирден жумасына бир жолу, бир 30 мүнөт, 40 мүнөткө түз эфир менен суроо жоопторго шарт түзүп берсе, элдерге ошондо жүрөгүнө гана жетмейинче аларды биз камап, же аларды аңдып эч качан токтото албайбыз. Ушу маселе азыр биздин коомчулукта өтө бир каттуу бизге болуп аткан нерседен ушуну карап кетишиңиздерди суранат элем. Рахмат.